Да, кирип баштады, суу кирип баштады эми. Теректер кетип атат жөнүндөчү. Чыгып кеткен эле кетип калдым эри. Тоонун үстүнө туруп алып тартып атабыз. Аякта теректер кетип атат. Терек кетти. Азыр тетине могу барат азыр точно. Тракторга жет, трактор кетиптир да. Могу жаман атып келди ата. Чоң келди ата. Такыр-Төр көлү жарылгандан кийин талааны суу каптап жатат. Ысык Ата районундагы Такыр-Төр көлү жарылгандан кийин жарандарды эвакуациялоодо милиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылышууда. Табигый кырсык 27-июнда болуп, Алмалуу, Тоолу, Серафимовка жана Төмөнкү Серафимовка айылдарынын тургундарын эвакуациялоо башталды. Окуя болгон жерде Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын, Ысык Ата жана Аламөдөн райондук ички иштер башкармалыгынын 7 кишилери иштеп жатышат. Булак бара келди. Номдогу кишилерди тоого чыгарып атабыз. Алмалуу айылындагы элдерди эвакуация боюнча иштер жүрүп жатат. Мына Алмалуу айылындагы элдер эвакуация болуп, ошол Нооруз айылындагы мектептерге, садиктерге болгон пуберлерге жайгаштырууга кетип атат. Нооруз айылына мектепке, садикке барабыз, мечитке. Такыр-Төр көлү боюнча саат 21:00 карата маалымат. 2025 жылдын 27 июнунда болжол менен саат 17:31 чамасында Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Такыр-Төр бийик тоолуу көлүнүн дамбасы жарылып, суу ташкыны Алмалуу жана Кебекби, Горная Серафимовка айылдарынын ортосундагы бир даана көпүрөнү алып кеткен. Азыркы учурда эки тараптуу жол жабык, жеринде жолду ачуу боюнча тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын ыкчам тобу Ысык Ата райондук эвакуация комиссия менен биргеликте жалпы 950 адамды эвакуациялап, убактылуу жайгаштыруучу жайларга мектеп, мечит, маданият үйү, интернат үйү жайгаштырылды. Эвакуация иштерине Кант шаарынын мэриясынан 11 даана кичи автобус, райондук транспорт кызматынан 8 кичи автобус унаалары тартылды. Азыркы учурда суунун көлөмү турукташып, турак үйлөр жана башка инфраструктура объектилери жабыркаган жок. Бирок ошого карабастан көзөмөл генерал-майор Бообек Ажекеевдин көзөмөлүндө күчөтүлгөн боюнча сакталууда. Маалымат кошумча берилет. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Министрлер кабинетинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчылары Такыр-Көл көлү жарылган аймакты тег учак менен көрүп чыгышты. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 27 июнда Такыр-Төр көлү жарылды. Алмалуу, Тоолу Серафимовка жана Төмөнкү Серафимовка калктуу конуштарынын тургундары эвакуацияланды. Суу каптоо коркунучу бар аймактан 180 чакты адам, анын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар да куткарылды. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касмалиев жана өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажекеев өзгөчө кырдаал болгон аймакты тег учак менен көрүп чыгышты. Кичине грейдер менен түздөп коюш керек. Жарайт, мен азыр балдарды айтам, чыгып жасар. Айтыңыз тез аранын ичинде ошол жерде кичине эметип коюш керек. Биздин балдар даяр турат ал жерде. Грейдер, погрузчик баардыгын даярдап койгонбуз. Азыр айтам, чыгып жасап бүтүрүшү. Анан бул жерде да бир келип карап, кийин барып азыр эмес, балким бир 20 күндөн кийин балким карап туруп көпүрө куруш керек бул жерден.
жарайт. Жакшылап МЧС менен сүйлөшүп туруп анан эметти эле. Кичинекей эле труба болчу экен да бул жерде. Аны мына кичинекей эле эми алып кетип калды. Жарайт, азыр мен азыр балдарга тапшыра берем. Биз техникаларды даярдап койгонбуз, баары старттан турат. Азыр айтам, ошол жолдорун тазалап. Тазаласын. Тазаласын. Себеби азыр бүт бул жерде катташып турган жергиликтүү элдер токтоп калышты да эки жакта да. Жарайт, түшүндүм. Азыр балдар жиберем, азыр техникалар. Маалыматтарды мен берип турамын. Биз по-любому баягы бүт информацияны чогултуп турабыз. Анан эмне кандай кайсы жака иштетүү боюнча аны баарды жасалат. Мен Садыр Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын. Мен сага айтып келатам го. Садыр Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын. Айтпатсызбы, Камчыбек Ташиев Мага Бабарабаны, Ташиевдин кимисини алып келсең мага Бабарабаны. Жапаровдун чачын алып жүргөн баламын деген жаран кармалды. Ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан социалдык тармактарга жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө Instagram социалдык тармагында Асанов Лайф деген аталыштагы аккаунт аныкталган. Аталган баракчага өлкөнүн жогорку жетекчилигинин дарегине агрессивдүү жана басмырлаган түрдө этикалык нормаларды одоно бузуу менен сүйлөгөн белгисиз жарандын видеосу жайгаштырылган. Бул видео материал мыйзамдарга ылайык укук бузуунун белгилери бар экендиги боюнча каралууда. Жүргүзүлгөн иш-чаралардын натыйжасында видеодогу 1985-жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Мындан тышкары уурдоо боюнча Ленин райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан ал издөөгө алынып жаткандыгы аныкталган. 1985-жылы төрөлгөн 2025-жылы 19-июнь күнү биз такси жалдап Ивановкага баратканбыз. Ошо Ивановкага барып, туура эмес сөздөрдү сүйлөп алганым үчүн таксиске кыргыз элинен кечирим сурайм. Мындай экинчи кайталанбайт. Директор туугандарын алдыңкы орунга отургузуп, окуучулар 20 саат жолду орундуксуз жүргөнбү. Ош облусунда жайгашкан Келечек балдар борборунун директору окуучулар менен бирге Ысык көлгө жөнөп, бирок унада орун жетпегендиктен айрым окуучуларга жөнөкөй кошумча орундук коюлганын видеодон көрүүгө болот. Социалдык тармактарда тараган видео коомчулукта нааразы пикир жаратты. Колдонуучулар 20 сааттык узак жолду балдардын ыңгайсыз шартта отуруп кыйналганын белгилешкен. Айрым маалыматтарга караганда, унаанын ыңгайлуу негизги отургучтарына балдар борборунун директорунун апасы жана эжеси олтурганы да айтылууда. Учурда бул окуя коомчулукта кызуу талкууга алынып, тартип бузуу же кызмат абалынан пайдалануу болгон болбогону боюнча тийиштүү органдардан реакция күтүлүүдө. Маалымат булагы Сокол Медиа маалымат агенттиги. Все правильно. Айзада, Айтоль, все пришли. Кеңирлеп аттыларбы? Аркада 5 табуретканын арасында. Ысык чейин. Жатабы? Ооба. Сизчи? Мен агатык. Я. Атене элдин общий немеде барабы? Атене өзүнүн машинасында барыш керек да. Балдардын эсебинен барбай. Ош облусунда телефон жана дары-дармектерди аткезчилик жол менен ташыган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу КМК билдирди. Контрабандалык товарларды убактылуу сактоочу жайларда жана кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн жашаган жерлеринде тинтүү жүргүзүлгөн. Натыйжада өлкөгө бажы алымдарын төлөбөстөн жана тиешелүү каттоосуз алынып келинген iPhone үлгүсүндөгү телефондор, ошондой эле алып кирүүгө тыюу салынган дары-дармектер табылган. Кылмыштуу топтун уюштуруучулары жана активдүү катышуучулары жарандар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилишти. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Булак суу бергежи.
Жасалма көйлөк, жасалма форма. УКМКнын жалган кызматкери кармалды. Өзүн УКМКнын кызматкери катары тааныштырып, атайын кызматтын жасалма кызмат көйлөгү менен жарандан пара опуз алууга шектелген киши кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык, УКМКнын дарегине бир жаран арыз менен кайрылып, шектүү ар кандай шылтоолор менен 500 000 сом опуз алып алгандыгын билдирген. Атайын кызмат ал кармалганын тиндүү учурунда андан пара менен УКМКнын кызматкеринин формасын кийген сүрөтү бар жасалма документ табылганын белгиледи. Натыйжада шектүү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда жана башка тиешеси бар адамдар такталууда. Булак Суу Беркежи. Цыгандардын үй бүлөсү Көлбаевдин кылмыштуу тобун каржылоого шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маркум Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого тиешеси бар адамдар кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, цыгандардын үй бүлө башчысы Барон Кайманаты менен белгилүү болгон жаран жана анын жакындары кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилишти. Аталган жаран ошондой эле өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатын Чүй облусунан Казакстанга жана Орусиянын аймагына ташуу менен алектенген деп айтылат. Түшкөн пайданы аталган үй бүлө мүчөлөрү мех буюмдарын сатуу, Германиядан жана АКШдан унааларды алып келүү менен жаап турган. Атайын кызмат Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун каржылоого тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери уланып жатканын кошумчалады. Булак Суу Беркежи.